Негизинен мен дароо президенттер келери менен алар иш бөлмөсүнө илүүгө баштан эле мындай кайчы пикирим бар. Мен ал турмак айрым президенттерге сунуш да кылганмын. Сиздер сүрөтүңүздөрдү илдирбей эле анын ордуна Исхак Оразовдун же Жусуп Абдрахмановдун сүрөтүн илдиргиле. Ал эми силердин сүрөтүңөр ошончолук татыктуу болсо, кийин эл өзү эле сыйлап илип алат. Мына мисалы үчүн мен Бакиевке дагы айткам, өзүңүздүн сүрөтүңүздү илдиртпей эле койсоңуз жакшы болот деп. Азыркы президенттин тегерегиндегилерге да айткам, азыр эми сүрөттү илдиртпей эле мындай бир эме кылгыла деп. Бирок менин сунушумду эч ким кабыл алган эмес, мурун дагы, азыр дагы. Ошон үчүн сүрөттөрдү илбей эле, бирок иши менен көргөзсө ошол сый урматка көбүрөөк ээ болот да. Эми сүрөттү илгенден кийин ага сый урмат менен кылыш керек. Мен мына Азаттыкта иштеп турганда, Акаевдин сүрөтү илинип турганда дагы мени карап интервью берип, колунун арты менен сөмбөйүн көргөзүп, баарын жасап аткан мына алда деп чөгүп турчу да. Бакиевдин учурунда дагы ошо сүрөттү көргөзүп чөгүп турган учуру болгон. Кийинки президенттердин дагы сүрөтүн көргөзүп алып тилдеп турган учурларын көрдүм. Эми азыркы президентке эми азыр андай мамиле боло элек, бирок баары бир элдин арасында мындай сүрөттү артын көргөзүп алып, анан жанагы тилдеп турган аткаминерлерди мен көп эле көргөм. Сүрөттү илдиңби? Ошол сүрөттө жашынакай сый урмат кылыш керек.